Кыргызстанда күн сайын 30 кызды турмуш куруу максатында ала качышат. Ала качуу бул кылмыш. Мамлекет бизди коргоого милдеттүү. Бирок биз айрым коопсуздук эрежелерин билип алалы. Ата-энең менен ала качууга каршы көз карашыңды талкуула. Досторуң менен ушул сыяктуу кылмыштарга ортоктош болбоого макулдашып алгыла. Муну жаттап ал. Нике максатында ала качуу 7,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 102-ге чал. Көңүл буруу үчүн катуу кыйкыр. Кылмышкерлердин иш-аракеттери мыйзамсыз экендигин түшүндүр. Эгерде сени чоочун үйгө алып келишсе, адам уурдоо кылмыш экендигин эскертип, сотко кайрыла тургандыгыңды билдир. Молдого никеге макул эмес экениңди айт. Ырым-жырымдардан коркпо. Ал жоолук эч нерсеге милдеттендирбейт. Уялба. Бул сенин күнөөң эмес. Окуядан кийин мүмкүн болушунча эртерээк милицияга арыз жаз. Кризистик борбордон жардам жана юридикалык кеңеш ал.